Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз сиздер менен кайрадан Кыргызстан жана кыргыздар телекөрүүсүнүн кезектеги чыгарылышында жолугушуп отурабыз. Бүгүн бизден конокто өткөн жолу дагы ошол биз бир маегибизди баштадык элек. Техника илимдеринин доктору профессор Тентиев Жумабек агабыз конокто кайрадан биз менен жолугушуп отурат. Биздин студияга куш келипсиз, Жумабек ага. Биз сиз менен өткөн календар, кыргыз календары боюнча ошо сөздү баштап аягына чыкпай калдык элек. Сиз ошону бир кыскараак ошону аягына бир чыгарсаңыз өзүңүздүн оюңузду. Анан биз сиз менен экинчи бир темага, ошол көктөм айы жөнүндө бир сүйлөшүп өтсөк. Рахмат. Эми мынабу жылдын экинчи жарымына жеттик эле. Анан ал жерде ушу муз доорунда мына цифрларды колдонгон турат. Анан бул жерде жалган Куран. Эми баягы графикалык негизин түзгөндө мен жана сөздүн маанисин изилдеп көрүп, 9-дан 3-дүн ай, 1-дин ай андан эле жалган Куран болуп калыптыр. Эми ал убакта 0 түшүнүгү жарал элек кез байыркы убак. Ошон үчүн жалган деген сөз жок деген сөз. Жок дүйнө. Ошон үчүн жок деген сөз. Бул 0 дегенди билдире турбайбы анда? Жалган. Жалган Куран деген сөз жок Куран, э? Жок. Жок ай. Жок ай. Анан кийин 0 ай. Кызык нерсе, эми жокту колдонбой, жалганды колдонду. Жалган деген. А жалгандын экинчи мааниси бар. Ал жалгансын, уланып кетсин деген сөз. Анан бул жыл токтобой, ушу жанагы жут болгон аябай кыйын ай да бул жер. Анан бул жерден ары өтүп кетели деген сөз экен да. Болгондо дагы ошо муз доорундагы адамдар философ болгонбу деп ойлоп кетсек болот да. Бул демек жалган Куран деген сөз бул жок дагы эмес, бирок бар дагы эмес, бирок экөөнүн ортосундагы бир. Анан аркы дүйнөдөн бияка кайра берки дүйнөгө келип аткан. Түгөнүп барып, анан кайра буланып кете турган түшүнүк, э? Эми ушул сөздүн өзү, мааниси баары келип туруп, анан ошон үчүн могу Куранды тетрисинен тартып койдум. Аркы дүйнөдө жана күзгүдөн көрүнгөндөй. Чын Кураны оң, жалганы тетири. Тетирите жердин алдындагыдай. Анан эми бул жерде могу тиги календар азыр жана кечээ айтпадыкпы, мынабу карап отурсак, байыркы адамдардын жашоо тиричилиги. Календар эмес. Мына жаз келди, аңчылык менен жүрүп, кайра кайтып келди, анан азыктарын жыйнап, анан түгөнгөнүн жешип атат. Жеп, анан кийин мына кайра күн жазгы күнтүн теңелген убакка келип, анан кайра бул жашоосу. Эми жашоосун ата-бабалар баягы жазуу чыга элек кезде ушул сөздөр менен калтырганын мен кайра сүрөткө тартып койдум да. Ошондо мына биздин календар дүйнө жүзүндө эң байыркы календар болуп атат. Анан бул жерде белгилей кетчү нерсе, үт деген түшүнүк бар. Үт деген баягы от дегендин биринчи формасы да. Ушул жер 12-чи ай арабтарда үт айы деп. Биздикине түшкөлү атат. Анан могу аларда да үт деп айтылабы, э? Баягы мусулманга чейинки календар азыр алар колдонбойт, жаап койгон ошо үт экен да. Анан кийин эми карабайсызбы? Могу теке айы 4-чү ай. Булар Саратан дейт. Саратан. Саратан. Биздики Саратан да. Жайкы чилде. Эми арабтар ушул календарды колдонгонун аныктамасы болуп атат. Анткени шумерлер барганда, шумерлер. Алардан малдын аты менен атаган чолпон жылдыз эменичи арабтар өткөн. Арабтарда окумуштуулар көп болгондо билесиздер. Анан арабтар жылдыздарга ат берип, ошон үчүн жана жылдыздарга жаныбардын аты берилген. Алардан гректер алган. Гректер билесиздер арабтардан кийинки цивилизация.
Ал Bular Arab emes Sebit elleri de atalgan zamandarda bular. эми Arab İsrail'de биз азыркын айтып атам. Анан жана зодиак илимде бир белгисиз эме бар, ачыл элек. Зодиакальный жанагы круг болуп атпайбы. Анан зодиак деген жаныбар деген сөз. Анан жаныбарлар тиги циклы кайдан жаралган? Бул мына бир жерде турат, эң байыркы. Биринчи ким жараткан деген, Анан кийин кызык. Ал эмес кийинки жана Европа элдери колдонгон календарлар. Мисалы сентябрь. Сентябрь канчанчы ай? 9-9 ай. А бирок сентябрдын өзүнүн аты 7 болуп атат. Септем. 7 ай. Септем. Мурат Ажы жазып, башкасын алмаштырган үлгүрүптүр. Мурат Ажы да жазып атат. Мааниси калып калыптыр. 7 ай. Бул жанагы бизде дагы азыр бир алмашкан түшүнүк бар го, Жумага кечирип коесуз сөзүңүздүн аразында. Мына орусча воскресенье, парсы тилинде жекшемби, якшамба да. Бул өзү жекшемби биринчи күн деген сөз. Бирок бүгүн биз орустар дээрчи аны 7-чи күн деп жүрөбүз да бүгүн. Бул ушу дүйнөлүк илимде ушундай бир түшүнүктөрдү абдан алмашкан, чатышкан нерселер абдан көп да. Эми биздин максат мынабу календарды изилдегенден кийин аягына чейин. Эми мына сиз айткандай жанагы алмаштырган, анан бирок калып атат. Аталыш калып калып. Октябрь. Ата октябрь 8. Анан декабрь, десембр. Ал 10-чу. Негизи азыр 12-чи айды белгилеп атпайбы? Ооба. Анан ушул байыркы убакта ушул календар мына жазгы күн түн теңелгенде башталган календар чыныгы календар болуп, анан муну колдонгондуктан жанагы эмелер калып атат. Анан ошон үчүн биз жанагы календарды жөн эле жанагы жылдыздар тогушту мындай тигиндей деген эме алардын өзлөрүнүн ою. Бирок биз дүйнөлүк масштабта бул эмне? Анан кайсы орунга коебуз? Анан кандай ошолорго окшоштугу бар? Ошонун баарын аныктап келгенде мынабу календар эми 12.000-15.000 жыл болгон календар жок дүйнөдө. Анан бул кыргыздардын анык мурасы болуп атат. Түрк дүйнөсү үчүн биринчи чоң белек. Демек сиздин илимий жыйынтыгыңыз боюнча кыргыз календары биринчи жарылган календар. Ошондон дүйнөгө тараган. Эми мен жана анализ кылып көрдүм да. Эгерде ушуну тетиги жагын аныктайм десе ученыйлар, окумуштуулар, кайсы мамлекеттен чыкса дагы эчтеке аныктай албайт. Бул мына көргөзүп атат. Тоодо жаралган биринчи. Анан тоодогу жашоо тиричилик. Кайра ылдый түскө түшүп аткан. Бул жер үтүгү жана ыктоо жерде муздоорунда жерди казып туруп тоңгологун алып салып анан жашашкан да. Анан ошол турмушту мына бүгүнкү күнгө калтырып атат. Анан бул цифра менен операция бул жуп санды колдонгон эмес. Аны изилдеп көрсөм, жуп сан алардын сознаниясында жанагы бүтүн. Мисалы жуп кош болуп, ал кошу плюс деген сөз. Ал өсө турган, кемибей турган. Анан бул жуп мисалы Куран, элик же аркар, кулжа алар бир бүтүндү түзүп атат да. Ал бүтүн болсо анан жашоо жүрүп атат. Ошону жакшы түшүнгөндүктөн булар жупту колдонбойт. Мисалы биз деле бул тигин айтып атасыз да, тиги 9-дун айы, 7-нин айы деген сөздү айтып атасыз да, Бул ошолордун аң сезимин айтып атам. Эми карабайсызбы, ошол учурда эми муну азыр бир чоң илимий изилдөө институту иштесе дагы муну жаратыш кыйын. Азыр бул жерде карап отурсак, биз бул жаралган нерсени али тактап изилдей албай атабыз, каяктан жаратабыз? Аң сезими кандай деңгээлде болгонун көргөзүп атат. Анан бул жерде мисалы азыр кош келипсиз деп атабыз. Кайыр кош. Кош дегендин мааниси ушунчалык терең экен, мына азыр жалгыз болбоңуз деп атат. Кайыр кош деген кайра жолуккуча сиз
же кудайыңыз менен чогуу болуңуз, же болбосо жалгыз калбаңыз. Жалгыз калган бул дүйнөдө ал жашоонун душман экен да. Ошон үчүн жана азыркыга чейин жанагы кош келиңиз деп аткан. Анан ушул жерден чыгып атат баары. Эми бул жерде айта берсе жанагы философиясы абдан терең. Анткени бул жерге жанагы философ илимдеринин методдорун жанагы ыкмаларын колдонуп изилдебесе тиш өткүрөй эмес, кыргызча айтканда. Ошон үчүн жанагы көп жылдары изилденип калды да. Анан эми ушул жерден эле мынау жерде карап отурсак, мынау чекит бул абдан жашоо тирүүчүлүк үчүн бул терең мынау жашоодо чекит экен да. Эми ушуну көктөм деп айтып атышат. Азыр жана экинчи тема көтөрүлдү. Эң негизги мааниге ээ. Көктөм. Көктөм деген мына азыр биз жанагы 90-канчанчы жылдары Нооруз деп айтып калбадыкпы? Ал түрк дүйнөсүндө тиги жаңы жыл болгонбу деген суроо коюп изилдедим да. Эми ушундай чоң дүйнө, дүйнөнүн эми жарымысына тиги ээлеген же болбосо ошол жерде жортуулдап жүргөн аң сезими ушул жаңы жылга жетпей калса анда бул кандай дүйнө деп көрсө, мынау көктөм ушул чекит тирүүчүлүктүн чеги экен да. Көктөм айы, анан жыл ажырат деп да айтылат да. Улустун улуу күнү деген өз кыргызча аталыштары бир топ бар, жаз майрамы деп. Ооба, эми бул мындай экен да. Жана үт түшүнүгүн айтпадымбы? Үт. Бизде үйгө үт түшсө малга сүт кирет, уйга сүт кирди деп. Анан кийин бул баягы тиги жашоонун башталышы, үт от деген жылуулук келди деген сөз да. Анан кийин мына бул жерде ушул жерде точкада, мына ушул точкада күзгү күнтүн теңелүү, жазгы күнтүн теңелүү, анан мынау тиги бул чекитте эмне үчүн көктөм деп аталат? Көктөм бул көк деген сөз. Бул көк, асмандагы көк. Аң сезими жаңы эле ойгонуп келаткан байыркы адамдардан мээсинде жаралган экен да. Биринчи күнгө сыйынган, анткени эртең менен чыгат, кечинде кирип кетет, жылуулуктап келип анан баягы жашооду берип атат. Эми баягы байыркы адамдардын аң сезими баягы ар кайсы нерседен корко берген да. Күн күркүрөсө деле, баары жаан жааса деле, анан ошол учурда мисалы биз бүгүн билебиз, күн жаады дейбиз. Күн жаабайт да негизи. Ошол учурда күндүн бийлигин көргөзүп атат да. Күн күркүрөдү. Баары эле күндөн. Күн. Андан кийин анан көк. Ал көктө учуп жүрөт да. Анан көк ыйык болуп. Анан эми ошону карасаңыздар, жаз келгенде жаан жаайт, жылуу келет, анан жерден чөп чыга баштайт. Эми ошону көк чыкты деп айтабыз бүгүнкү чейин. Көк алар жана өңдү ажырата эле кубак. Эми бул кайсы байыркы убак? Адамдын жаралганда бул анда өтө байыркы болуп калат. Түстөрдүн аттары пайда боло эле кубак. Түс алардан сезим кызыл, кара деген жок. Жок. Эми көк чыкты деп чөп чыкты да. Чөптүн өңү жашыл. Кийин өңдү тааныганда жашыл деп калды. Ага чейин көк чыкты. Анан көктөм ошо менен байланышып атат. Анткени баягы 18 мартта азыркы календар боюнча күнтүн теңелгенде көк чыгып атат. Анан алар аң сезимде ыйык көк жерден чыгып атат деп. Анан мал жеп, биз жеп, анан аман калып атабыз деп. Анан ошол көктөм жаңы жыл майрамы болуп атат. Анын үстүнө биз жанагы сүмөлөк кайнатып атпайбызбы? Аны жыл көжө же чоң көжө деп да айтышат. Бизде көчмөн элдерде көжө делген да. Сүмөлөк негизи бул отурукташкан элдин. Жок. Сүмөлөк бизден экен. Анткени мында эми анализ кылып көрөлү. Буга чейин кээ бир жылдарда жана жут болот, саратан, анан чилде деген түшүнүк бар да.
Bir gün 2 gün ашып кетсе да жут келет. Анткени баягы 18 мартка жетиш үчүн ал жерде чөп чыкпай калса, баягы жутта билесиз да, малдардын ичи көп, баары кырылып калат. Анан ошол Чилдеден өтүп анан бул жака келгенде жанагы чөптү жыйнашса керек, кургатып. Анан ал баягы жер үйдө турганда ның болот да. Анан эгер жабылып калса, ал жанагы тамыры чыга баштайт. Эмне үчүн жанагы тамыры чыккан чөптү биз кайнатып атабыз. Бул баягы ачкачылыктан өлүп калбаш үчүн кайнатышканы. Эмне үчүн таң аткыча кайнатабыз? Тамыры менен. Ал таң атканча тамыры менен кайнатылган себеби биз үстүнөн от жакканбыз. Таштарга салып. Анткени казан жок да. Казан бар. Анан казанды жанагы жерди чуңкурун казып, анан таш менен каптайт да. Анан баягы чөптү салат, кайра ташты салат, кайра чөптү салат, кайра ташты салат. Эмне үчүн бүгүн жана сүмөлөк кайнатып атканда ташты салып атат. 40 таш, 90 таш салып атат. Ошондон калган саркынды болуп атат. Аны жана түйүнө тартып кетпесин деп салып атат го. Жок, ал эми кийинки эме темир казанга кайнаткан. Ал убакта таш ошо чөптүн арасында болгон да. Анан баягы таң аткыча от жакпаса, ал жумшарып эметип тияка өткүчө. Эми аны кантип аныктадым? Казан деген сөздү карап көрүңүз. Каз аң. Жок, каз аң. Анткени археологдор тапкан бүт эле аң да. Аң бар. Анан баягы тиги таш менен каптаганы жана топурак, анан тамакка кирбесин деп. Анан ал жерде эмне үчүн таң аткыча? Анткени баягы отту үстүнө жага берет, анткени чөптүн эми үстүндө таш менен каптап баран анын үстүнө жагат да. Үстүнө жагат. Анан анткени баягыдай казан жок. Анан тиги сууну куйса дагы тиги анан каяка? Ошондон бери изилдеп көрсөк, мына анан сүмөлөк деген суулаган чөп. Чүмкөлөк. Жок, суулаган чөптү чүмкөлөк. Анткени бул тажиктин сөзү дейт. Тажиктин эмесинен тапкан жокмун. Анткени түпкү этимологиясы жок, а? Түпкү анткени бул жерде мына суу, мөлөк. Суу, чүмөлөк. Чүмкөлөп коебуз, анан өнүп чыгат да. Демек чүмкөлөк деген сөздөн сүмөлөк деген сөз пайда болуп атат. Эми конструкциясын карасаң. А тажикте Ирандыкын тажик аркылуу изилдейм, анткени анын орусча да сөзү. Анан бул жерде жанагы каз аң. Анткени глагол биринчи жарылат да, жетиш. Аны таш менен каптап, анан жанагы жылына ушул айда эмне үчүн эметкен? Анткени баягы азыктары төм жетпей калган күндөрдө болгон. Анан баягы чөптүн тамырын өстүрүп, эптеп, кайнатып, анан айрыкча майрамды, жаңы жылдык майрамды, дагы бир жыл тирүү калдык, жашайбыз деген майрамды 18 мартка күн-түн тең келгенге жетип, анан ошондо сүмөлөк кайнатып атат. Чүмөгө бир суроо. Сиздин азыр бул изилдөөңүз боюнча күн менен түн 18 мартта тең элеби? 18 мартта жок, бул дүйнөлүк эме да. Ал мына ал биз 20-бірінде тең элет деп не болуп жүрөбүз го? 20-біринен 22-сине өткөндө тең элет деп. 18. Ошону майрамдап атпайбызбы? Сиз жанагы отрывной календарь бар эмеспи? Ошолорду ачып карап көрсөңүз, ар бир жылы 18 мартта жазгы, 18 сентябрда күзгү күн-түн тең эле. Анан эмнеге анан биз 20-бірин белгилеп атабыз анда майрамдап? Кызыктуу нерселер толтура. Анткени изилденбесе. Мынакей, могу картинаны карап көрсөңөр. Мына аалам эклиптикасы теге эме. Могу жазында анан аалам экватор экөө кесилишип атат. Жазгы анан күзгү кесилиши. Бул 18 мартта кесилиши. Анан а жерде 12 саат болот күндүн узундугу. Анан кийин 1 мүнөттөн кошула баштайт. Күзгүсү да ошондой. Саратанда жана солнцестояние болуп калат. Анан кийин
Чилдеде болот ылдый жакта. Амборeki картина Анда 18-i gün menen tün teңелip, теңелип. anan 18, 19, 20, 21 koşulup başlayıp ko deyim. Oşondan ulan bir ne bolup 18-inde это Теңелет. анан кошула баштайт уже. 18, 19'unda ele koşulup başlayıp. Тиги Саратанда солнцестояние анан Чилдеде бирке токтойт. А бул жерде прям 18 сентябрда да 12 saat 1 minut. Анан ушунун баары биздин календарга туш келип атат. Tuş gele. Анткени биз жанагы жашоо тирүүчүлүк ошол тиги эмеге туш келген да. Анан эми көктөм деген сөздү карап көрсөк, көк Oşo Anan bunday tön. tegerektep neme kılsanız şüme. төн. Мисалы төн караңгылыкка төнүп көздөн кайын болушу деп. Караңгыга сиңип кетти деген сөз да. Көк ошо жака төнүп Kokta. анан көктөм деген ошо сөз жаралып атат. Эми жанагы эмени карап көрөлү. Ирандыкын карап көрөлү. Бул мына мен таптым Жиынтык тап тегерек Тажикстандын мына история таджикского народа том 2 Академия наук Душанбе 99-жыл. Буларда жаңы жылдык бизден мурда 50 күн мурда келет. Күн түн теңелгенде мурда. Жаңы жылы o. Аны сада деп айтат. Сада деген 100 деген сөз. Анан кийин бул 100'дү кантип эметишкен. Аны ошол окумуштуу эметип атат. 100 бул 50 күн 50 түн, ошон үчүн сада деп 100 деп айтып атабыз деп. 50 ойдон чыккан иш болуп атпайбы? Ошол күн түн теңелгенде артты карай чоюп 50 күн. А ошол жерде майрам алардын. Анан Норуз деген эмне? Новый ден деген сөздү биз жабыштырып алып, көктөмдү Норуз деп айткан эми Novruz'da. Норуз деген буларда тиги жаңы күнү, ал жанагы тиги жылуулук эрте келет да аларда. Бирок аларда деле ошо да күн менен түн теңелип анан күн жаңы күн башталды, жаңы жыл башталды, күн узар башталды деген. Жок, аларга түшүнүк төп келбей атпайбы? Жаңы майрамы 50 күн мурда болуп атса, муну болсо кийинки окумуштуулар аперлейли. Күн түн теңелди. 50 күн мурда болгондо кайсылуу? Мына 30 күн 1 ай, анан да 20 күн. Март. Март биягында февраль. Февраль ошо 50 күн. Февралда болуп атпайбы башында. Январга кетип болот экен да. Жок. Мисалы 21 март деп атпайсызбы, 18 18 күн, анан февраль 30 күн. Мына 40 февраль менен эмес болот. Анан арабтарда андан да бар. Алар ал жерде жанагы 12-ай эме деген бул бизде күн түн теңелгенде башталып атпайбы? Аларда жок. Анда бул өзү Кыргыз календарынын, кыргыз жыл санактарынын эле бир бузулуп калган немелери, варианттар окшобойбу анда. Иран менен арабтарда. Айтсак деле болот. Анткени биз жана шумерлер, алар жанагы ушул салтты алып кетишкен. Носитель этой культуры. Ал ошо салт боюнча жаралган нерсе, анан кайра мына өзлөрүнүн тилинде калып, аныктамасы бизден чыгып атат. Анан бул Норуз деген сөз. Жаңы күн деселе баары мына айтып атат. Аларга жаңы күн эмес, бизде турмушта, түрк дүйнөсүндө. Бул 18 мартка жетсе, дагы бир жыл жашап кетет. Бул 1000 деген жылдары кайталанган салт, анан бул календар болуп калган. А бул Иранда мына сада адамдын акыл эси, цивилизация киргенден кийин алар артка сүйрөп, анан бул жаңы күн түн теңелгенге жаңа привязка жасап атат. Алар эми баары бир жана орусча первичный эмес да, бул кийинки бир жазуу сызуу пайда болгон, анан бир календарды баары бир такташ керек болгон, анан ошондо атайын бир жасалма түрдө өздөрүнүн билгендери менен бир неме кылып чыгышкан. Календарды мына түрк цивилизациясынан кутулуш үчүн ачык айтканда алар аттарын өзгөрттү. Анан жана сентябрь, октябрь, анан декабрь калып калып атпайбы?
Сентябрь 7 деген сөз, октябрь 8, декабрь 10 деген сөз. Буларды 12 ай, 9 ай. Ошон үчүн жанагы эмеде калып калды. Жакшы, эми дагы биздин убактыбыз сиз менен эми абдан кызык болуп атат. Сиз такыр ушул убакка чейин бир айтылбаган башкача бир илимий жыйынтыктарды айтып атасыз да. Анан бул жөн эле бир көз караш эмес, бир топ илимий изилдөөлөрдөн кийин ошондой жыйынтыкка келип, бүгүн биздин ушу көрөрмандарга бир кызык нерселерди тартууладыңыз. Кудай кааласа бул эми китеп түрүндө бир монография формасында чыгабы бул, Бул биринчи жанагы кыскача 14-16 жылы чыккан, азыр эми кыргыз, орус тилинде эки китеп мына жакында чыгат. Жакшы, биз анда ошол китебиңиздин саамалыгын күтөбүз, Кудай кааласа. Ошол китебиңиз чыкканда аманчылык болсо ушул студиядан кайрадан сиз менен ушул жолугушуп, ошол китеп тууралуу дагы бир айтып, өзүңүздүн пикириңизди, оюңузду, азыр айтылбай калган ойлор болсо, ошондо дагы Кудай кааласа көрөрмандарга бир ой бөлүшөбүз деп ойлойм. Анда бүгүн ушул маягыбыздын соңуна чыктык. Көрөрмандар менен кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Сизге чоң рахмат.